Түркистанда 1 миллион киши өлдү. 1 миллион. Канчалык деңгээлде бул пландалган окуя болушу мүмкүн? Чиркөө инародистерде жан жок дечү да. Ошол үчүн өлтүрсө эч кандай күнөө жок дечү. Динданос жазды, кандай болуп кетти, архивдер жабык. Эмне үчүн коркуп атабыз? Биз мал эмеспиз, малдар үркөт, адамдар үркпөйт деген. Ата бабаларды эскерүү күнү эмес, ата бабаларды даңазалоо күнү болуп атат да. Падышалык Россияны урушса болот, советтик Россияны урушса болбойт. Кыздарын тамак үчүн чөчөк тамак үчүн сатып атат. Кайдагы намыс? Азыркы календарь менен 29 октябрь. Бул документ, бул тарыхый документ, бул этникалык тазалоо. Геноцид деп айта албасак деле, бул этникалык тазалоонун документи мына турат. Саламатсыздарбы, урматтуу Эсимде подкастынын көрүүчүлөрү, угуучулары. Бүгүн бизде конокто тарыхчы, философ, үркүн темасын көп жылдан бери изилдеп келген окумуштуу активист Элери Битикчи. Саламатсыз белеби? Биз ушу чакыруубузду кабыл алып келип бергениңизге рахмат. Бүгүн биз ушул үркүн темасында сүйлөшөбүз. Мына 2026 жылы үркүндүн 110 жылдыгы болгону турат. Эми ушул бир жылдан кийин ушу 2026 жылы мамлекеттик деңгээлде дагы, коомчулук деңгээлде дагы үркүн темасы аябай чоң көтөрүлүп, анан кайра эле юбилей бүткөндөн кийин унутта калат да. Бизде көп тарыхый окуялар ушундай кездешет. Анан алгачкы эле суроом ушу үркүн өзү жөнүндө болсун. Биз көп учурда Эсимде изилдөө аянтчасы үркүн деп жазганда көптөгөн комментарийлер келет. Силер үркүн деп жазбашыңар керек, үркүн эмес бул, биз мал эмеспиз, малдар үркөт, адамдар үркпөйт деген сыяктуу. Деги эле көп изилдөөчүлөрдүн, тарыхчылардын арасында дагы тең тайлаш нарративдер жашайт экен. Үркүн бул улуттук боштондук күрөш десе, бирөөсү көтөрүлүш, бирөө үркүн бул трагедия катары көрсөтүлөт. Сиздин оюңузча үркүн ушу 1916 жылдагы окуя бул эмне болгон окуя? Албетте тарыхый окуяларда ар кандай көз караштар болот. Бирок кыргыздар өздөрү, ошо кыргыздар, качкан кыргыздар, Кытайга качкандар да, же андан кийин ар кандай адабиятчылар же жазганда үркүн деп эле жазчу да. Демек кыргыз эли өзү эле ошо окуяларга үркүн деген атты койгон да. Же кээде мунт деп койчу. Мунт бул орустардын бунт деген сөзүнөн келген. Анткени бул көтөрүлүш көчейин эле биз балдарыбызды солдатка бербейбиз деген эле ошо падышанын буйругуна баш ийбегени эле ошол эле бунт болуп атат да, тиги падышанын көзүндө. Демек силер мага баш ийбей жатасыңар, бунтовщики деген ошол эле сөздөн келип атат да. Жөн эле мындай көтөрүлүш эмес, жөн эле буйругуна баш ийбегени бул уже бунт болуп атат да. Ошол үчүн менимче ошол эле урларды карап көрсөк, ошол жакта деле үркүн деп жүрөт. Же Кытайда жашаган кыргыздар ошо үркүндө качып келген кыргыздарды да качкач деп койчу экен да, качып кеткенде. Ошондой карап көрсөк, ошондо ошо үркүн же качкындар деген эле сөз туура келип атат да. Көтөрүлүш деген бул советтик нарратив деп эсептейм. Анткени большевиктер мына падышалык режим чирип бүткөн, революцияга кез келди, предреволюционная ситуация деп койчу да анычы. Анан предреволюционная ситуация Орто Азияда деле болгон деп ар кандай кичине эле падышага каршы чыгып, мисалы Газават
в год приезда генерала Черняева дейт. Ошону деле главнейшие революционные события в Туркестане деп ошону кошуп атат да. Ошонун ичине 1916-жылды үркүндү да кошуп койгон да. Анан ошол үчүн восстание в связи с набором туземцев на тыловые работы в действующей армии 16 года деп ошондон бери эки мындай көз караш пайда болду да. Биринчиси бул элдик үркүн, биз качканбыз, көп азап чеккенбиз Кытайдан. Кыздарыбызды тиги тамакка сатып тиңдей менен анын баары эмеде бар, ырларда бар, ачкачылыкты көргөнбүз, ошонун баарын көргөнбүз. Экинчиси бул көтөрүлүш да. Анан ошол көтөрүлүш азырынча жеңип кетип атат да. Ошол советтик идеология, анткени анын баары китептерге кирген, мектептерде биз көтөрүлүш катары аны таанып билип көтөрүлүшкө көнүп калганбыз да. А тиги болсо элдик үнү, элдин үнү, ырлардан келген, адабияттан келген ошо үркүн деген сөз акырындап унутулбаса деле мындай четке кагылып баштады да. Ошол эле тиги түштүк дарбазадагы эстелик, Бишкектеги мурда тиги Ашара Саба коомдор ошо эстелик тургузганда кадимкидей эле үркүн деп жазып койгон да. Анан ошонун кайта эле ошо мал үркөт, эл үркпөйт, бул негизи кур намыс эле жеңип кетип, үстүнө мындай табличка жазып койду да. Улуу көтөрүлүш, тиңдей мындай депчи. Кайта эле ошо биз элдин үнүн официалдуу бир историография менен жаап коюп атабыз да. Ошонусу мага жакпайт. Мисалы мен кайта эле ошо үркүн деп эле жүрөм. Эч кандай мындай андан эмне үчүн биз бул элдик сөздөн качыш керек деген мага ой келет да. Мен да сизге кошулам. Мына Мухтар Абыязовдун Дүрбөлөң заманы чыгармасында кириш сөздү Чыңгыз Айтматов жазган экен. Ал жакта да жазылып турат. 70-80 жылдары. Мына 16-жылы биздин ошо аталарыбыз, апаларыбыз качкан. Ошондо төрөлгөн ымыркайлардын аттарынын баары үркүн, качкын. Ошол үркүн, качкындар азыр элүүдөн өтүп калды деп эскерүү жазып коюптур да. Демек эл өзү ат берген үркүн деп. Анан азыркы күндө расмий эс тутуу мамлекет улуттук боштондук көтөрүлүш деп берип жүрөт. Сиз буга кандай карайсыз? Бул албетте бир жаңы бир идеологиянын түзүлүшү. Анткени ошол эле гимнде, кыргыз гимнинде азыр өзгөрүп кетеби же өзгөрбөйбү, бирок анда сөздөр бар да. Кылымдар бою биз ошо мамлекетибизди эңсеп жашап жүргөнбүз. Эмне ошо буйруса биз ушул өз алдынча мамлекетибизге ээ болдук деген бир идеология да. Анан ошондо биздин тарыхыбыз кылымдар бою кыргыздар ушу өз мамлекети, өз көз карандылыгы үчүн күрөшүп жүргөн деген бир эме линия болуп калат да. Ошо аркылуу тарых жазылат да. Ошондо деле ушул көтөрүлүш мына 16-жылы эле биз бир көз карандысыз мамлекетти эңсеп ошондой көтөрүлүш чыгарганбыз деген бир нарратив чыгып атат да кайта элечи. Анан менимче бул ушул советтик идеологиянын эле экинчи кадамы болуп атат. Кайта көтөрүлүш деген сөздү тиги коммунисттик революциянын эмеси эмес, мындай предпосылка деп коечу да. Революционная ситуация, предпосылка. Бирок ушу эми көз карандысыз мамлекеттин бир биринчи кадамдары болчу деген бир эме болуп атат да. Албетте ошондо деле кыргыздар канды көтөрүп мындай көз карандысыз мамлекетти да эңсеп жүргөн да.
бирок негизи ошондо күчү деле чамасы деле жетпей качкандан кийин баары бир мындай натыйжада үркүн деген сөз пайда болуп калды да. Ошол үчүн бул кайта идеологиянын бир идеологиялык бир кадам деп эсептейм да. Кайта эле ошо көтөрүлүштү азыркы көз менен карап атабыз да. Тиги ата бабаларыбыздын көзү менен эмес, азыркы мына биз буюрса ушул мамлекетибизге ээ болдук. Бул болсо ушу кылым бою биз мына бирдеме эле көтөрүш болуп калса эле кыргыздар өз мамлекетин ээ бололу деп көтөрүлүш чыгарган деген сөзгө эметип калат да. Бул эми мамлекеттик идеология болуп калды да. Азыр тарыхнама жөнүндө айтып кетпедиңизби? Мына 2016-жылы Ата бейитте курулган мемориал барельефте үркүн бир эмедей көрүнөт да. Адамдар, элдер кыйналып Кытайга көчүп, анан кайра келгенден кийин бир жакшы бир бейпил жашоодо жашап калып, балдар өз билим алып, трактор келип, цивилизация, модернизация болгондой Лампочка или чай илинип турат. советская Киргизия деп жүрөтөр. Бирок бул 2016-жылы курулган мемориал болуп атат да. Бул эми совет доорунда курулса түшүнүктүү болмок. Анан эмнеге азыркыга чейин мамлекет ушул нарратив менен жашап келатат? Биринчиден бул Орусия менен мамилебизди караш керек да. Анткени азыр официалдуу делегациялар барганда, гүлдү апарганда ошол жака барат да. Анын ичинде да Орусиядан келген бир президент болобу, премьер-министр болобу, ошолор да барат. Анан советтик доорунан калган бир салт, тарыхый салт деп айта алабызго. Мурда падышалык Россияны урушса болмок да, а советтик Россияны урушса болбойт. Анан ошондо мындай үркүндү да эскерип калдык, падышаны да жаман көрсөтүп койдук, бирок советтик доорду уруша албайбыз да. Анткени советтик доордо бизге республика берилди деген ушундай сөздөр бар да. Анан ошондо да карап көрсөк, Атамбаев ошо саясатчы катары эле ошону жазады го. Анткени биринчи негизи ошо түштүк дарбазадан коем деп аткан да. КТРден да ар кандай жаңылыктар келген. Мына бияктан мемориал курулат, мурда ушактан 90-жылдары ушактан курабыз деген, анан эле участокторду Атамбаев айтса мага чейин президенттер ушунун баарын сатып салды, тиңде мындай депчи. Ошентип бүт эле президенттер айтат, бирок ошентип да аякты деле айтканда, анан биз деле бир иш чараны ошактан уюштурганбыз. Мына ушул жерди кайта бергилөө, ушу мемориал куруш үчүн. Анткени бул жер менин оюмча да ата бабаларынын арбактарына багышталган деп мен эсептейм да. Мына биз бердик, болду. Бул негизи бул кыргыздын же түркүй элдердин байыркы салты да. Анткени ошол эле кагандар болобу же Манас болобу, ошол эле Эчкилитөө Манастын сөөгү жатат деп айтат го. Ошол жака малдарды жолотпочу эмес, аякта эч кандай мындай. Анткени бул тоо Манаска багышталган деген эме берилет да. Бир эле ошол эле Барсбектин эмесин, стелласын алабызбы же тиги Тонику күлтөгөн ошол жака малды, элди жолотчу эмес да. Бүттү бул жер берилди буларга. Бул алардын жери болуп атат да, домени да. Анан ошондой эме менен чыкканмын да менчи. Анан эле ошо Ата бейитке коюп койду да ошол мемориалды. Анан менимче кайта эле ошол жакта бир аз саясат болуп атат да. Кайта эле албетте падышалык Россия бизге мындай жамандык кылды, бирок советтик Россия ошо бүт каталарды оңдоп, кыргыздарды жыргатты, бейишке
лампочка или чага алып келди деген сөз да. Ушул үркүн темасы совет доорунда эми идеологияга ылайыкталып жазылган. Сиз жанагы айтып кеткендей тап көтөрүлүшү катары, анан байманап менен кедейлердин ортосундагы кагылышуу катары чагылдырылган сүрөттөрдө деле көрсөк болот. Мына 1936 жылы көргөзмө болуптур. Ал көргөзмөдөгү баардык сүрөттөрдө ошол гана нарратив берилген да. Байманап анан кедей темасы. Анан падышага каршы, царьга каршы чыккан темасы. А чын-чынында ошол тарыхнама кантип жазылып калды? А чын-чынында ошол 16-жылдан бүткөндөн 17-жылдан баштап эмне болгон, ошол жөнүндө айтып берсеңиз. Ооба, мен бул негизи доорду 16-жылды үркүндү узак жыл деп коем да. Узак жыл бул мындай 5 жылга узарып кеткен 16-жыл да. Долгий 16 год деп коем да. Анткени ар бир конфликт дароо эле мындай бүтүп калбайт да. Мына кагылышуулар болду 16-жылда, анан элдердин эсине калды да. Орустардын да, поселендердин да, кыргыздардын да. Анан дароо эле мындай ошо бүт жаралар айыгып кетпейт да. Психологиялык жарал, ар бир үй бүлөдө жоготуулар болду. Эки тарапта деле жоготуулар болду. Анан дароо эле мындай элдешип, болду. 16-жыл өттү, эми 17-жыл келди, жаңы бийлик келди. Эми жакшы жашап калабыз деген сөздөр болду, бирок чындыкта андай болгон жок да. Кыргыздар кайтабыз деп, тиги ак падыша тактадан түштү, эми кайтсак болот деп келгенде, бияктагы поселендер, казактар аларды жолотпой сыртта камап калды да. Анан көбү ачкачылыктан ошол жактан өлдү. Тилекке каршы временный правительство, Ташкенттеги ар кандай мусулмандардын активисттери канча кат жазды, чырылдап, мына жардамда Ташкенттен акча чогултуп кыргыздарга жардам берди. Бирок поселендер аларга же нан сатпайт, же эчтеке жолотпойт тияка. Анан сыртта камалып көп киши өлдү да, көп киши. Анан кайта Кытайга келди. Сыртта камалып жүргөндө кайта канча малдан ажырады. Кайта Кытайга келгенде андан да кедей келди да. Аны кайта ачкачылык болду. Кытайда эле дүрбөлөң болуп жүргөн Синьхайский революция болду. Анан ошо 21-жылга чейин созулду да. Анткени мына буякта бир Ленинге жазган кыргыздардын бир каты бар да. Бройдо аркылуу берилген да. Бройдо бул бир меньшевик болчу, российская социал-демократическая партия же эмне. Ал ошо 16-жылы прокурорго дароо эле бир эме болду да, расследование. Ошондо прокурорго показания берген да. Ошол жактан эле айтканда жөн эле кыргыздарды атайын үркүтүп, жерин алып алыш үчүн эле ошо окуянын баары эле ушул үчүн болгон деп, ошону айтканда, ошол үчүн кыргыздар негизи ага ишенчү да. Анан ишенгенде ошо Бройдо аркылуу Ленинге кат берип атат. Ушул катты жазган Жунус Байжанов, Эшеналы Арабаев, Исак Шайбеков, Исамидин Шабданов, Даудкул Шыгаев, Атахан Тезекбаев, Султангаз Сраилов, Кашымбек Түмөнбаев, Гайбулда Алматаев, Лагир Ясанчин. Бул көлдүк тунган да. Анан датасын карабайсыңар, 1-май 1920-жыл. 20-жылы дагы эле мына биринчиден кат мындан башталып атат да. Глубокочтимый товарищ Ленин, вождю российской революции товарищу Ленину. Если кто-нибудь нам задаст вопрос, пользуются ли киргизы Семиеченской области свободой,
На это мы бы ответили: нет, не пользуемся свободой, и таковой у нас нету деп айтып берип атат да. Мисалы биринчиден мына дагы эле 1895-жылдан баштап ушу Жети Суу областынын өзгөчө Пржевач жана Пишпек уездинин кыргыздардын жерлерин алып баштады дейт. Канча жазсак деле эч кандай жооп берилген жок. Ошондо эле кыргыздар Кытайга кетип баштады дейт. 1910-1911 жылдары эле үркүн башталды деп айтсак болот да. Ошол үчүн узак жыл деп балким ошо 10 жылды деле алсак болот да. 11-10 жылдан 21 жылга чейин. Анан ошонусу аз болуп дейт, ошо мобилизацияга чакырды дейт. Анан качтык дейт. Ошондон кийин келели десек, бизди өз жерибизге жолотпой, жолдон тосуп өлтүрүп, канчаны өлтүрдү. Мына 18-жылы Павлов Токмокто 11 кишини өлтүрдү. Ошол эле Павлов Пржевальскийден Исакали Алматаевди 9 киши менен өлтүрдү дейт. Ошол шейиттер 18-жыл экен ошондо. Анан Харин Нарында 8 кишини өлтүрдү. Вернийдан 20 кишини өлтүрдү. 19-жыл Токмоктон дагы өлтүрүлдү. Кочкордон 20-жылы Пржевальский уезд, август 90-жылы ушундай өлтүрүүлөр дагы эле болуп атат да. Анан 19-жылы дагы эле келе албайбыз. Айылга келгендер бизди тоноп атат дейт. Бизди өлтүрүп атат. Анан ошондо мындай кайта эле болуп атат да, кайта эле официалдуу историография мына 17-жыл келди. Баары жакшы болуп калды. Эмне үчүн мен күмөн санап калдым да. Анткени мамам мага мындай окуяны айтып берген да. Ал деле кайта эле ошо биякта солдат Павлов деп жүрөт, аякта бир Василий деген солдат болчу дейт. Василий деген солдат ошо бир жаманчылык болуп атса деле жашоо уланып атат, анан бир үй бүлө тою болуп атыптыр дейт. Ошо үй бүлө тоюна ошо Василий деген солдат арак ичип алып келиптир дейт. Анан ошо келинди алып алам дептир да. Баары турат дейт, коркупчу. Анан эмне кылабыз деп эметип турганча тиги келин өзүнө кол салыптыр. Өлүп калыптыр. Анан ошол үй бүлө тою кайта эле ошо эмеге жамандыкка болуп калыптыр да. Анан ошондо мен ойлонуп калдым да, 16-жыл болсо үркүп качып атса кайдагы үй бүлө тою, балким андан кийин болгон окуя дегенчи. Анан ушундай документтерди карап көрсөм, чын эле ушундай 20-жыл болобу ошондой болуп атат да. Анан ошол үчүн узак жыл деген концепция бир жаралды да. Ошондо ошо кайта эле официалдуу историография мындай болуп атат. Анан мисалы ошол эле кээде кыргыздар тиги переписти алат, анан революцияга чейинки переписти алат, анан 26-жылдын переписин алат. Анан ошондо бир 400 000 же 700 000 кишидей азайып калды да кыргызча. Ар кандай перепис болуп атат. Кээде казактарды деле түшүнбөйсүң да. Анан ошондо баарын советтик историография ошо 16-жылга шылтап калуу да. Мына 16-жылда ошо 700 000 болобу, ошонун баары өлгөн деп. 400 000, менимче 400 000 да. 400 000дей кыргыз ошондо өлгөн депчи. Анан бирок жарандык согуш болду. Продовольственный реквизиция болду. Ошо военный коммунизм деген болчу. Акча жок эле келип эле бүт азыктын баарын тартып алчу. Ошондо деле
бир Злобин деген бир Ташкенттеги большевик мынтип жазып атат да, мына негизи революция бул классовый борьба болуш керек деп, байларга каршы тигиндей мындай деп. Бирок бизде классовый борьба болбой, национальный борьба болуп атат дейт азыр. Азыр келип эле ошо эмеден жергиликтүү калк болобу, өзбектер болобу, кыргыз болобу, казактар болобу, ошолордун азыгын тартып алып атабыз. Анан өзүбүзгө мындай берип атабыз да. Негизи бияктагы революция мындай болду да. Европейский население, азиатский население менен бири менен кагылашты. Тамак үчүн эле. Эч кандай классовый борьба жок болчу. Анткени эмне үчүн буга да себеп болду? Россия пахтаны көп сеп, бияка пахта анткени стратегический бир ресурс болчу. Порохко деле кошулат турбайбы? Анан бинттер тигиндей мындай согуш болуп атат, дүйнөлүк согуш. Англиядан сатып албайын деп, Египтен өзүбүз пахта себебиз деп, биякта пахта сеп баштады да. Фергана жак бүт баары пахта болуп кетип, 80% дан азыктар Россиядан келчү да. Анткени баары пахта себилген да. Ошондо революция болуп, бүт эмелер, байланыштар кесилип, биякта дан азыкка жетпей калды да. Ошо жетишсиз ресурс үчүн эле күрөш болду да. Ошол эле биякта. Ошол үчүн мисалы Сахаров деген бир большевик коммунист 36-жылы репрессияга болду. Колониальная революция деп, опыт Туркестана деп, ошо колониальный революция биякта эч кандай мындай пролетариат жеңген жок. Биякта ошол эле мелкий буржуазия, ошо мындай колонизаторлор жеңип кеткенде кыргыздарды, казактарды, өзбектерди мындай киши эмес, инородец катары көргөндөр ошол эле жеңип кеткенде деген китепти ошо так 21-жылы жазган да. Ошо бул обоснование болчу да, мына реформа кылыш керек. Ошол үчүн 21-жылы Түндүк Кыргызстанда земельный водный реформа болгон. Ошо земельный водный реформа байларга каршы эмес, ошо поселениелерге каршы болгон да. Ошол үчүн Чупское восстание, Нарынское восстание деген болгон да. Бул жазып атат мындай классовая борьба деп. Жок, бул ошо орус поселениелер, казактар ушу эмелге каршы чыккан да, земельный водный реформага. Демек ошо 21-жылга чейин кыргыздарга кайта ошо алынган жерди бергенге чейин, ошо поселениелерди мындай кайта кетиргенге чейин ушундай акыбал турду да. Кыргыздарды өлтүрүп керек болсо мындай болду да. Чиркөө инородецтерде жан жок дечү да. Ошол үчүн өлтүрсө эч кандай күнөө жок дечү. Бул ошол Северцевде жүрөт, Дерсу-Узала деген эмеде жүрөт. Тиги Дальний Восток болсо деле ошоктон деле Дерсу-Узаланы бир эме орус мынтип айтып атпайбы? Бунда киши эмес, бунун жаны жок. Вместо души пар дейт, буу дейт. Бул кайта эле ошо классикалык колониализмге окшош болуп атат да. Анткени Америкада деле колонизаторлор келгенде индейцтерде жан барбы же жокпу деп, ушундай бир эмеде, анан кээ бирөө жок деп, өлтүрсө эч кандай күнөө жок болгон деп. Биякта деле казактар, поселениелер инородецти өлтүрсө эч кандай күнөө жок деп эле жүргөн да. Анан дароо эле 17-жыл болуп, дароо эле атеист болуп кетпейт чынында. Ошондой эле акыбал калып калган да. Жана узак жыл жөнүндө айтып атканда 1910-жылдан деле баштасак болот деп айтып кетпедиңизби? Анан жана Бройдун жазганын айтып анан канчалык деңгээлде бул пландалган окуя болушу мүмкүн? Жергиликтүү элди качырып, жерин алып калыш үчүн пландалган окуя болуш үчүн кандай фактылар айтып турат? Эң биринчиси казачество. Казачество келген жерлер, бул стратегиялык жерлер. Анан ошока эч кандай инородецти жашатпачу эмес да. Ошол эле Кубаньда
черкестерди геноцид кылып, черкестер калган жок. Уральский казак, сибирский татарлар калган жок. Биякта деле Семиреки, Семиреченский казачество деген. Ана бул карта 1898 жылкы карта. Ошондо эле мына планы вселения в Сибирь, колонизация. Ошондо бияк Сибирская генерал-губернацияга кирген да. Ошондо бияктан карап көрсөк, мына көл, кемин, чүй уже пландалган да. 1898 жылы биякта мына уже поселениялер болот, казачество болот деген ушу пландалып турган бир нерсе. Ошол үчүн ошол эле 14-жылы 14 миллионов десятин дагы алабыз деп атканда уже канчаны алды дагы алабыз деп атат. Анан 16-жылдан кийин 14 миллионов десятин алынып атат да. Анан мындай да негизи муну аткарган Куропаткин деген болчу. Куропаткин мына бул анын күндөлүгү 12 октябрь эски стиль менен, азыркы 25 октябрь болот. Күндөлүгүндө жазып атат да, мындай боору ачып атат да, байкуш деп койчу мындай. Все обдумываю, как наладить дело в Семиречье, как восстановить в этом богатом крае мирную жизнь, как помирить русское население с Киргизстаном. Прихожу к заключению, что надо разъединить их, образовать русский уезд на озере Иссык-Куль, отобрав у киргиз землю вокруг озера Иссык-Куль за совершенное ими злодейство. Куропаткин негизи буга чейин эле Андижан көтөрүлүшү болгондон кийин военный министр болуп жүргөн да. Ошондо эле мындай эме чыгарганда: об отчуждении в казну всей полосы, по которой прошла шайка Ишана Мадали от кишлака Минтубе до Дон кишлака с выселением жителей и устройством русских поселений. Дароо эле жерди алат, дароо эле орус поселениялери ошо жака коет да. Мисалы, могул эле протокол 16 октябрь 1916 жылы бул уже ошо Куропаткиндин күндөлүгүндө жазылган эмелер, сөздөрү дароо эле официалдуу түрүндө чыгып атат да 4 күндөн кийин. О выселении бунтовавших киргиз из района Иссык-Куль, Пржевальского уезда, долины Кебеня и части Чуйской долины Пишпекского уезда, долины Текеса, Чалкудесу, Жаркентского уезда. Анан бияктан кыргыздарды кетиргенден кийин дароо эле акыркы пункт, 4-пункт, к вопросу о казачьем землеустройстве в Вернинском уезде, дароо эле анын эмелерди, поселениялерди киргизип атат да. Демек бул эчак эле пландалган мындай эме да, механизм да, мындай. Бирден ошол эле черкестер деле көтөрүлүш чыгарансып болду, бир провокация. Андан кийин алардын баарын кырып, казактарды же казактарга жерин бөлүштүрүп ошентип коюп атат да. Ушул империянын планында же Куропаткиндин планында жергиликтүү калк кырып салабыз дегенби же каяка көчөт, кандайдыр бир планы болгонбу? Балким башка бир аймакка көчүрөбүз деген сыяктуу гумандуураак планы жок беле? Ошол эле Бройдо мынтип жазганда, бир совещание болуп атат дейт Бишкекте. Анан ошонун баары Нарынга кантип батат деп атат да. Негизи Нарынга баарын батырабыз деп атат да. Где мы найдем земли, чтобы туда переселить киргиз десе? Куда мы их переселим десе? Бирөө на небо деп коет. Ошондой да, мамилеси ушундай болчу да негизичи. Бул биякта айтылбай жүрөт, бирок расизм деген бар болчу да, расизм. Негизи мындай
белая раса, превосходство белой расы. Ошол Семенов Тиньшанскийдин баягыда эстелиги алынбадыбы балыкчыда. Ошо Семенов Тиньшанский Италияда бир негизи бир белая расанын бир чогулушу болуп атыптыр да, анан мынтип атпайбы. Вот все хвастаются здесь, что в Америку было переселено 20 миллионов представителей белой расы. А мы, Россия, смогли в Азию переселить 40 миллионов представителей белой расы. Мындай болчу да, ошондо расизмдеги ой пикир мындай болчу да, башка расалар алар барыбыр жашай албайт, алар эртеби кечпи өлөт. Андан көрө жерди ошо мындай күчтүү жашай турган мээси бар, жаны бар буусуйду эмес дегендей ошолор менен жерди биз ошол жака ээлеп калсак, ошондо жакшы болот деген ойлор бар болчу да. Бул деле мындай бир башкача да карап көрсөк эле мына бул официалдуу эме болуп атат да, ошол эле 16-жыл мобилизация деп айтчу эмес, мына правила о порядке использования инородцев. Инородец деген уже кемситүү бир сөз да. Привлекаемых по реквизиции для работ внутри империи на государственный оборот. Реквизиция деген бул азыктарды реквизиция кылат, ошол бир вещь да, киши эмес, бир вещти реквизиция кылат го, ошондой эле болуп атат да. Мүлк катары бир. Ошо дароо эле 17-жыл келгенден кийин аң сезим өзгөрүп кетпейт да, биякта жашаган казак поселениялерде. Ошонун баары ошо 21-жылга чейин ушундай созулду да. Ошол үчүн узак жыл деген ошо 16-жыл, ошо 5 жылга чейин созулуп кетип узарып кетти деген сөз да. Ушул 16-жылды ар бир муун ар кандай эскерет да. Азыркы жаштар, студенттер, окуучулар, балким менин муунум деле үркүн эмне десе биз ажарды эстейбиз да биринчи эле орунда. Сиздин балким муун башка бир окуяны эстеши мүмкүн. Деги эле ушундай чоң бир трагедия болобу, тарыхый окуяны эскерүүдөгү муундар аралык эскерүү кандай жүрөт, качан унутулат, ошол жөнүндө айтып берсеңиз. Албетте азыркы муун болобу же биздин муунубуз деле уже адабият, тарыхый китептерден анын баарын билип калды да, бирок ошо мен да бир аз ооп калдым да энемденчи, анткени тайынем мисалы 1902-жылы туулган, ошондо деле үркүн четин көрүп калган, апам деле көрүп калган, алардан кичинекей болсом деле бир аз угуп калдым да. Ошондо же ата энем айтып берчү да, мындай болчу, тигине болчу деп, алар мындай чындыгында бир 3 муундун ичинде мындай бири биринин сөзүн угуп, ошондой эскерүү болот го. Андан кийин адабият, тарыхый китептерден ошо эскерүү менимче ошондон эле келет да. Бул деле тиги эс тутумдун теориясында деле бар го. Анан ошону кантип эскеребиз деген маселе ошондо болуп атат да. Көтөрүлүш катары эскеребизби? Намыстанып, мына кыргыздар көтөрүлдү, чоң империяга каршы найзаларды көтөрдү деп, же ошо трагедияны эметип эскеребиз. Эки жакта саясат да, эки жакта саясат. Бирок негизи биз кантип эскерчүбүз? Биз ошол эле Түштүк Дарбазадагы эстеликке барып Куран окутчубуз да. Куран окутуп, мындай трагедиялар кайталанбасын деп, Кудайга жалынып, ушундай арбактарга Куран окутуп, ошентип эскерчүбүз да.
Ошондой болсо эч кандай саясат жок болуп атат да. Эч кандай мындай бул көтөрүлүш же үркүн деген маселе деле чыкпай атат да. Ошол эле менимче жетет да. Анткени немистер деле ошо эки эмени бөлүп коюптур да. Эс тутум саясаты жана эс тутум маданияты. Эс тутум саясаты болгондо ушундай да. Бул үркүнбү же көтөрүлүшпү, намыстанабызбы же кайта киши жегенге чейин жейттик деген эме окуялар болчу да. Эс тутум маданияты бул анан билдим да, биз жасаган нерсе экен да. Биз барып эле ошо Куран окутуп, жаткан жери жайлуу болсун деп эле ошо менен эле. Биякта Россия деле жок, геноцид деген сөз деле жок, саясат деле жок. Ошо бирок биздин оюбузча ошо пайдасы ошо балким көмүлбөгөн арбактарга деле тийчү деген ушундай эме менен чыкчубуз да. Сиз буга чейин деле эстөө же үркүн бүтсүн деген идеяларды айтып жүргөнсүз да. Балким азыркы сиз айтып кеткен ойлор менен байланышта болсо керек. Бул эмне болгон ойлор, ошол жөнүндө бөлүшө кетсеңиз. Эстөө деген эмне? Эмне үчүн азыр аны жайылтышыбыз керек? Эстөө деген ошо чын эле мындай саясатка берилбей, ар кандай ушундай эмне үчүн ушундай болду, кантип ушундан келечекте ушундай болбосун деген бир эмелерди тагап ошондой жашаш керек деген да. Кайта эле биз намыстанып эметип баатыр элбиз эмне мындай деп айта берсек эч кандай пайда деле жок да. Андан көрөк ошондой кандай каталар болду, эмне кылыш керек келечекте, кантип кыргыздарды бириктириш керек, кандай идеялар бириктирет, ошонун баарын чогуу талкуулап, анан балким ошондой бир кадамдарды жасасак ошондой болот да. Мисалы ошол эле 16-жыл абдан мындай Россия менен мамилени буза турган бир мамиле болуп атпайбы, маселе болуп атпайбы? Ошондо биз ар кандай иш чараларды жасап жатканда ЯКНБнын балдары деле келчү да, бизди видеого тартып, эмне кылып кетет деп, мындай балким провокацияга чыгып кетет деп. Биз алардын ишин да түшүнүп, Куран окуткан кез келгенде ошо ККНБнын балдарын деле чакырып, чогуу Куран окуп, оомин деп кетчүбүз да. Ошо карабайсыңарбы, бизди да мындай артыбыздан келип видеого тартып балдарды, ошолорду деле Куран окутканга мындай келгенде бир эме жалпы бир эме чыгып атат да. Бири бирибизге мындай бөлүшө турган бир нерсе, бири бирибиз түшүнө турган бир нерсе чыгып атат. Ошондой эмени таап, ошол биздин артынан келген, балким эртең бизди тиги массовый беспорядки деп камап турган балдарды деле Куран окутуп чогуу жакшы кетип калчубуз да. Ошондой нерселерди издеп таап эметсек, менимче ушундай да. Ошо арбактарды эскерип эле алардын жери жайлуу болсун. Башканын баары саясат да. Башканын баары үркүнбү же көтөрүлүшпү. Бирок менимче ошо бул деле бир эме да, арбактарды сыйлоо да. Алар үркүн деп айтты, качкын деп айтты, кач деп жүрөт, чоң үркүн деп жүрөт. Эмне үчүн биз азыр намыстанып, биз көтөрүлгөнбүз деп, ал жакта кыздарын тамак үчүн бир чөйчөк тамак үчүн сатып атат. Кайдагы намыс, ёки палки. Ташкенттен фатва чыккан, ошо кыргыздар ушундай акыбалда сыртта камалып калганда. Киши жеген бул абдан чоң күнөө. Ошондой фатва чыккан. Ошонун баарын айтайын десең, сени жаман көрөт да.
кыргыздар эч качан мындай болчу эмес деп, эч качан деп. Эми кыздарын саткан бул эмне бул деле намыска тийген бир нерсе болуп атпайбы? Аны эмне үчүн айтабыз? Же кыздар киши эмеспи? Кайта эле ошо кыздарды кемсинтип атат да бияктан. Киши чегиш болобу же кызын сатып атабы? Бирдей эле болуп атат го менимче. Ошондой эле бир жаман бир нерсе болуп атат да. Бирок жок, бунусун кабыл алабыз, бунусун кабыл албайбыз деген сөздөр болуп атат да. Менимче ошол эле күнөөсүн кечирсин, Куран кабыл алынсын деп эле ошол эле жетет деп менимче. Үркүн бүтсүн деген идеяны да айтып жүрбөйсүзбү? Биз дагы эсимде эзилдүү аянтчасы аны колдонуп, анан үркүн бүтсүн деген наклейка, футболкаларды чыгарганда үркүн бүткөнүнө көп болду деп критика айткандар да көп болду. Үркүн бүтсүн бул эмне? Үркүн бүтсүн бул ошо балким ошо мамам айтып берген, ошо үйлүм тоюна келген бир эле Василий канча жигит турду ошол жакта, канча ошол эле күйөө бала турду. Ошого бирөөсүнө да эчтеке айта албай коркуу сезими мындай пайда болуп калган нерсе да. Ошо коркуу сезими мамлекет болобу же киши болобу, көбү айтат да Кудайдан гана корком деп. Жок, көп нерседен коркобуз. Ошол эле ачык сөздөн коркобуз да. Ачык мына могу намыстанып кээ бир сөздөрдү айтпай калабыз. Ошондон да коркпой айтыш керек. Анткени биздин ата бабаларыбызды карап көрсөк эле Манаста баары эле ачык эле айтылат. Тиги Манасты деле чоң жинди деп жүрөт, Каныкейди доолуу катын деп жүрөт. Ошондой болсо деле кандай биз алар менен сыймыктанабыз чын эле? Алар деле пенде кишилер, биз деле пендебиз. Азыр Газадагы ачкычылыкты көрүп атабыз, кандай баары талашып атат. Кайдагы аяктагы мындай көтөрүлүш же мындай порядок болот? Жок, ар бир адам өз баласын багам деп башканын тамагын тартып алып атпайбы? Чын эле ошондой ачкачылык деген ушундай жаман бир нерсе да. Анан бизде болсо ошондон же коркуп же намыстанып билбейм да. Көбүнчө коркуп деп ойлойм, анткени чындыктан дайыма коркот да. Чындыктан коркот. Чындык сага жакпаса эле дароо эле ошо тарыхчыга сен кыргыз эли жамандап атасың, кыргыз эли даңы абзалаш керек, тигиндей мындай. Даңы абзалап жүрөт азыр ар кандай авторлор. Аларга баары болуп кетти да. Чындыкты айткан тарыхчылар жүрөт азыр башка жакта. Ошондой нерселер менимче ушу баары коркуу сезиминен да. Ошо үркүн бүтсүн деген ошо менимче ошо коркуу сезиминен кетиш керек да, коркпош керек да эчтекеден. Ошол үчүн дагы эле актуалдуу болуп атат да бул маселе, үркүн бүтсүн. Анткени ошо архивтерди мисалы канча азыр мына отцы-основатели деп чыгып атабыз. Бирок кантип атылды, ким донос жазды, кандай болуп кетти, архивдер жабык. Эмне үчүн коркуп атабыз? Бул нерсе жөн эле айта берет да, ой, тиги неберелери чөбөрөлөрдөн өч алат депчи. Кайдагы өч алат? Канча жыл өттү. Ушундай кыргыздар намыстуу болсо тиги ала качкан кыздын намысын талашып ошо эмени ким өлтүрүп салды же ким атып салды тиги жигит, ала качкан жигитти? Кайта барып элдешип, ачуу басар деген эме чыкпады беле? Эч кандай мындай эме болбойт да менимчечи. Эч ким өч албайт, жөн эле жабык турат. Анткени
мен айткандай башталышта падышалык Россияны урушса болот, советтик Россияны урушса болбойт деген эле сөз да. Ошол үчүн советтик архивдер ачылбай атат. Ошол үчүн жоготуулордун баары 16-жылга жайылып калган, байланып калган. 17-21-жылда ошол эле Туркистанда 1 миллион киши өлдү. 1 миллион. Казакстанда 1,5 миллион киши өлдү. Ошону большевиктер өзү жазган. Голод в Поволжьены билебиз, голод в Туркестанины билбейбиз. Ошол дагы эле коркуп атабыз, ошо советтик Россияны урушкан. Биздин убактыбыз аз калыптыр. Бул акыркы суроом болсун. Сиз ушул үркүн темасында макалаларды жазып, дискуссияларга катышып, мындай эскерүү тажрыйбаларына катышып атканыңызга 15, балким 20 жылдай болуп калыптыр. Кантип үркүн темасына келип калдыңыз? Анан эмне үчүн сиз ушундай эскерүү тажрыйбаларын кыласыз? Менимче көлдүктөрдүн көбү ушу үркүн жөнүндө билип, үркүндү мындай бул тарыхый травма катары эсептесе болот го дейм. Анткени мен ошунун баарын ата энемден угуп калдым да. Анан көлдө жүрсөң эле бүт жакта ушу тарыхый окуялар бар да. Ошол эле түптөн өтүп баратканда тияктан кырылды, бияктан канча кырылды, же тияка баратканда Кокуй көл да, же дагы бирдеме ошондой Кыргын сай, ошондой жердин аттары эле өзү айтып турат да. Анан ошондой менимче ушундан башталды го дейм. Анан 1991-жылы үркүнгө арналган маршты да байкап калганмын да. Ошондо деле мындай бул ушул марштан кийин биз көз карандышсыздыкты жарыяладык да. Ошого байланыштуу балким көз карандышсыздык анан үркүн темасы менин эсимде байланышып калган да. Анан дагы бир маселе, эч ким жок да. Эч ким жок болчу да. Ошол азыр сиз ошо эсимде, анан тиги Тосор коому ушуну баштап атасыңар. Бирок Бишкекте эч ким жок болчу да ошол убакытта. Тиги ашарлар уже алар өз ишин жасап, башка ишке кирип кеткен. Анан көп жылдан бою мындай 2095-жылдан баштап 2008-ге чейин мындай тынч болчу да, мындайчы. Балким макалалар жазып, бирок мындай иш чаралар жок болчу. Анан ошондо биз койгула, ушуну да эскериш керек, башташ керек деп эле ошентип баштаганбыз да. Анткени кээде мындай маселе болот да, кээде көп киши ушул жөнүндө айтып жүрөт, бирок ишке келгенде бир эле киши жок болуп калат да. Ошол эле уран болуп атканда баары сүйлөп атат, анан жок, анан мен эмете чыгып калсам эле иш чара болуп калды да. Ошондой эле болду да. Бияктан деле эч ким жок болуп атканда колуңду көтөрүп калсаң эле дароо эле эмелер келип калат экен да. Чын эле ошондо түшүнүп калат экенсиң да, бул баары бир келип эле ушуну жазайлы дегенде баары бир кишилердин ичинде бар экен да. Дароо эле эмелер, тилектештерди таап алат экенсиң, дароо эле ошондой эмелер бир коомдо түзүлүп калат экен. Ошентип эле эметип этет экен да. Силерде баштаган иштер азыр көрүп атпайсыңарбы? Жылдан жылга көп кишилер кошулуп атат да. Эң акыркы суроом болсун. Мына актуалдуу суроо. Ушул 7-8 ноябрь Кыргызстанда тарых ата бабаларды эскерүү күнү, алардын ичинде үркүн дагы темасы бар. Анан азыр үркүндү расмий эскерүү күндөрү мурункудай августтун 1 аптасы болбой калды деп айтып жүрөсүз.
эмне үчүн эскерүү күндөрү керек? Анан мамлекет ушундай жылдырып анан атын өзгөртүп койгонуна кандай карайсыз? Негизи мындай баарын кошуп койгон менимче туура эмес да. Азыр 7-8 ноябрь азыр баары бир биз ошакта атылып кеткен тиги эмелер да жүрөт, үркүн да жүрөт. Кимди эскеребиз, кимисине көбүрөөк эмени беребиз, менимче түшүнүксүз да. Биякта мисалы ошол үркүндүн башталышы менимче ушу 16 октябрь 1916 жыл, бул азыркы календарь менен 29 октябрь. Бул документ, бул тарыхый документ, бул этникалык тазалоо. Геноцид деп айта албасак деле, бул этникалык тазалоонун документи мына турат да, мына колдору турат, печать бүт баары турат да. Бул тарыхый документ болуп турат. Мисалы ушул үркүндүн себеби ушуда, анткени жер маселеси ушакта турат да. 7-8 ноябрда азыркы саясат менен эч кандай мындай ый болбойт. Кайта эле ата бабаларды эскерүү күнү эмес, ата бабаларды даңазалоо күнү болуп атат да. Мына биздин Кыргыз Республикасынын түптөлгөн же дагы бирдеме мына көтөрүлүш, мына мамлекет үчүн көтөрүлгөн деген сөз да. Бул болот. Мындай мен мисалы Куран эле окутуп коем ошол күндөр болду. Саясатка мен киришим келбейт. Мен тарых бул тарыхты даңазалап эмне кылабыз? Бул тарых, бул жөн эле жазылган бир эме, окуялар. Аны даңазалап эмне кылабыз? Бизге окшогон эле кишилер болчу. Ушул жакта тактап коючу суроо, мына биз буга чейин үркүндүн эң мындай активдүү күндөрүн августка ылайыктап айтчубуз да, августта жүргөндө. Азыр сиз октябрь деп айттыңыз да. Августта качуу болгон, а октябрда тазалоо жөнүндө кабыл алынган, Августта 9 бирок негизи ошондо эле бир ката болгон да. 9 августта башталган деп атат, бирок 9 август бул эме болчу да, эски календарь менен. Ага 13 күндү кошуш керек болчу. Ошондо августтун башы эмес, августтун 1 август. Ошондо болуп атат да. Ошондо эле ката болуп кеткен да, ал тиги эски календарь менен карап. Аны да билбейм, азыр менимче баары бир кайта эле ошондой эле акыбал болуп калат да. Элдик эскерүү, мына силер Тосор коому менен августта дагы эле жүрөсүңөр. Официалдуу эскерүү 7-8 ноябрь бул даңазалоо болуп калат. Силердики не ишенем. Анткени силер ошака барып, ата бабаларыбыз кандай азап чеккенин, силер жөн эле даже тамагыңарды алып келет экен. Жөн эле рюкзак деле жок экен силерде, жөн эле басып, ошондо деле кандай кыйналып келип атасыңар, Даже бир 5%-ын сезип, ошого кантип кыйналып келгенине, ошону хотя бы эстеп каласыңар да, представление болот да, мындай элес катары. 7-8 ноябрда биз эмне кылабыз? Ура, ура, ура деп эле ошо менен бүтөт да. Мындай Атамбаевдин бери баштап мен башкасын көргөн жокмун. Эмпатия деген жаралабы? Мисалы, эмпатия силер барганда дароо эле ошо сезимдерди өз дени аркылуу сезгенден кийин кандай азапты көрдү биздин ошондо гана мынтип Куран окутуп жаткан жери жайлуу болсун, эми балким алар бейишке чыгып кетсин ушундай азаптан кийин деп, ошондо мындай чын бир эме менен айтылат сөз да, балким ошону Кудай кабыл алат да. 7-8 ноябрдагы даңазалоо, билбейм,
арбактар же Кудай кабыл алабы аны. Кудай точно. Аны айта албайм бирок. Чоң рахмат. Бүгүн бизде конокто тарыхчы, философ Элери Битикчи болду. Бүгүн аябай кызыктуу узак жыл концепти жөнүндө айтып берди. Бул биз үчүн да жаңы ачылыш болуп атат. Бул жөнүндө да көп айтышыбыз керек. Анткени официалдуу расмий тарыхнамада бул жөнүндө жок кайсы. Сизге чоң рахмат келип бергениңизге. Урматтуу көрүүчүлөр, эмки подкастта көрүшкөнчө жакшы туруңуздар.